Саламатсыңарбы? Бүгүн кыргыз тилин окутуунун методикасы предмети боюнча практикалык сабактын үстүндө иштейбиз. Темасы сабаттуулукка үйрөтүүнүн системасы деп аталат. Сабаттуулук бул кеңири түшүнүк. Аны тамга таанытып, китеп окутуу, жаза билүүгө жетиштирүү менен гана чектөөгө туура эмес. Булар грамматикалык сабаттуулуктун эң алгачкы гана баскычы. Албетте, сабаттуулук деген терминдин келип чыгышы жогоркулар менен түздөн-түз байланыштуу. Грек тилинен которгондо сабаттуулукту окуй жана жазуу били деген сөздөн алынган. Бирок анын мааниси мындан алда канча кеңирүү болуу менен анын бир канча түрлөрү бар. Кыргыз совет энциклопедиясында сабаттуулук ооз-эки жана жазма тилди максатка жараша пайдалана билгендик элдин маданий деңгээлинин маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Сабаттуулук термини дагы айрым бир тармак боюнча атайын билими бар. Саясий сабаттуулук, техникалык сабаттуулук, ошондой эле өз оюн адабий тилдин нормаларына ылайык, башкача айтканда грамматикалык, стилистикалык, орфографиялык нормаларына ылайык айта жаза билет деген маанилерди да туюнтат деп жазылган. Албетте, анын түрлөрү энциклопедияда жазылгандан алда канча кеңири болуп, турмуштун бардык жагын өзүнө алат. Саясий, экономикалык, укуктук, маданий, техникалык, экологиялык, үй-бүлөлүк, адистик, педагогикалык, компьютерлик, маалыматтык жана башка. Ал эми сабатка үйрөтүү мектепте 1-класста ишке ашырылат. Мектеп босогосун биринчи аттаган баланын алгач колго алганы ары түйшүктүү, ары талыкпас эмгекти талап кылган. Бирок кызыктуу, абдан зарыл билим дүйнөсүнүн дарбазасы алифбе, окуу, китеби. Бул боюнча төмөндө дагы токтолуп өтөбүз. Бүгүнкү тема боюнча студенттер эмнелерди билиши керек? Сабаттуулукка үйрөтүүнүн илимий негиздерин, муун тыбыштык талдоонун методикасын, жазууга үйрөтүү, муну каллиграфия сабагында да өткөндө кенен токтолгонбуз, сөздүк өнүгүүлөрдү жүргүзүүнүн методикасын, теориялык билимдерин иш жүзүндө колдоно билиши керек. Сабаттуулукка үйрөтүүнүн негизги милдеттери кайсы бар? Муну жаңы мектеп босогосун аштаган балдарды угуу, сүйлөө, окуу, жазууга үйрөтүү, кыргыз тили адабияты жөнүндө алгачкы маалыматтарды берүү, ооз-эки жана жазуу кебин активдештирүү, баланын интеллектуалдык таанып билүү ишмердүүлүгүн өркүндөтүп, окууга карата позитивдүү мамиле түзүү. Окууну жана жазууну натыйжалуу окутуу үчүн зарыл болгон психологиялык, физиологиялык функцияларды иштеп чыгуу милдеттери турат. Ал эми сабаттуулукка үйрөтүү методологиясынын дагы илимий негиздери бар. Психологиялык негиздери ТВШты угууну өнүктүрүү, лингвистикалык негиздери болсо ТВШты угуу, тамганы жазуу, ошондой эле муундап окуу принциби. Педагогикалык негиздери болсо окутуунун мазмуну жана методдорун камтыйт. Сабаттуулукка үйрөтүү боюнча Элькониндин айтканына токтолуп өтөлүк. 1-класстын окуучуларын окууга жана жазууга ийгиликтүү үйрөтүү үчүн балдардын тыбышты уга билүүсүн өнүктүрүү талап кылынат дейт. Ошондой эле сөз ичиндеги жеке тыбыштарды угуу жана сөздөрдүн айтылышы менен талдоо жүргүзө билүү жөндөмүн өнүктүрүү саналат деп белгилейт. Ошондой эле сабаттуулукка үйрөтүү системасын алгылыктуу деп баалап, алифбеге чейинки мезгилге кеп өстүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, фишкаларды активдүү пайдалануу менен сөздөрдөгү тыбыштардын, тамгалардын ордун, иретин үйрөтүүгө басым жасаган. Муну менен эле катар сабаттуулукка үйрөтүүдө окуганды үйрөнүүнүн негизи катары тыбыш түзөт деген
окуунун негизги бирлигин муун түзөт. Муундап окуу түзөт деген. Окуу сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзүүдөн башталат деп баса белгилеп өткөн. Кийинки маселебиз сабаттуулукка үйрөтүүнүн тарыхый методдору. Ага тамга методу, муун методу, тыбыш методунун түрлөрү жана бүтүн сөз методу кирет. Тамга методу кыргыз элинен бул тикеден тике өтпөстөн уйгур, өзбек, татар элинен келген молдолор араб тамгасын кыргыздарга тараткан. Алардын өз тилинде араб тамгасы кандай алынса, кыргыздарга так ошол тартипте үйрөткөн. Ал тамгалардын бир нечеси кыргыз тили үчүн такыр кереги жок эле. Алар ар бир тамганын өзүнчө аттары болгон. Мисалы А алиф деп белгиленген, Б Б деп белгиленген жана башка. Алиф Б деген сөз ушул башка эки тамганын атынан коюлган. Ошондуктан түрк тилдеринде ушул сөз колдонулуп калган. Кыргызча азыр алиф Б деп аталышы дагы ошондон. Бул метод менен окутуу иши байыркы мезгилдерде кандай жүргүзүлгөнүнө токтололук. Тамгаларды алфавит тартиби боюнча жаттаткан. Андан кийин муундарды куратып, ошол муундан куралган сөздөрдү жаттатып окуткан. Ар бир балага жекече сабак берүү менен иш алып барылган. Бул осле инфардия деп аталган. Осле бул метод, ал эми инфардия жеке деген мааниде. Ал эми кыргыз элинде араб тамгасын ушул тамга методу боюнча эң биринчи эле бүт тамганы жатка үйрөткөн. Андан кийин жаттап бүткөндөн кийин Курандын сүрөлөрүнөн окуган. Муун методу дагы тамга методу сыяктуу байыркы методдордон болуп эсептелинет. Бул метод боюнча тамгаларды жатка үйрөнгөн, андан кийин муундарды окушкан. Эң алгач 2 тамгалуу, андан кийин 3 тамгалуу муундарды окушкан. Ба, би, бе, андан бал жана башка. Ошондой эле кайсы бир учурда үндүү тамгаларды, андан кийин үнсүз тамгаларды үйрөтүү менен муунду окутуу иштери жүргүзүлгөн. Муун методу тамга методуна караганда кыргыз эли үчүн көп жеңил боло баштаган. Мында такыр түшүнүксүз араб, парсы тилиндеги окуу китептерине караганда, татар тилиндеги окуу китептери кыргыздар үчүн көп эле түшүнүктүү жана жеңил болгон. Араб тилинде үндүү тамгалардын ордуна колдонулуучу белгилердин ордуна атайын үндүү тамгалар алынган. Тамгалап окутуунун ордуна муун боюнча окуткан. Тамга методунда жазуу жумуштары жетишээрлик түрдө жүргүзүлгөн эмес, ал эми муун методунда окуу жумуштары, жазуу жумуштары бирдей жүргүзүлгөн. Кийинки бул тыбыш методу, муну өз убагында славян элдеринин улуу педагогу Ян Амос Каменский жактап чыккан. Бул тыбыш методун жактоочулар тыбыш тартиби менен жаттоо ишинин зарылчылыгынын кереги жок деген, окуунун процессинде гана балдар өздөрү биле алгандай болуш керек деп белгилешкен. Эң мурда бир нече үндүү тыбыштарды, андан кийин үнсүз тыбыштарды үйрөткөн. Ошол үйрөнгөн тыбыштарды бири-бирине кошуп, окуу иштери жүргүзүлгөн. Мында ичке жоон үндүүлөр катышкан муундарды окутуу иштери коюлган. Кийинки бүтүн сөз методу сабат ачуу иши бүтүн сөздү окутуу аркылуу жүргүзүлгөн. Мында окуучуларга дегенде эле тамганы үйрөтүүдөн көрө бүтүн сөздү үйрөтүү бала үчүн оңой болот деп белгилешкен. Бул метод боюнча дагы алгач сүрөт берип, сүрөттүн астына сүйлөм берилген. Бирок бул метод менен окутуу иши абдан начар абалда болгон деп айтсак болот. Балдар үчүн өтө оор эле. Ошондуктан бул методду дагы алгылыктуу методдордун бири деп кароого туура келбейт. Булардын ар бирине кыскача токтолуп өттүк. Ал эми лекциялык сабактарда болсо бул боюнча кеңири айтылган. Эми силерге
ушул сабаттуулукка үйрөтүүнүн тарыхый методдору боюнча суроолор жана тапшырмалар бар. Биринчи бул тамга муун методдорунун кемчиликтери эмнеде? Тыбыш методунун артыкчылыгы эмнеде? Ушинский сабаттуулукка үйрөтүүнү кантип түзгөн? Андан кийин Вахтеров, Леров тарабынан Ушинскийдин методу кандай өзгөртүлдү? Бешинчи, Шапошников сабаттуулукка үйрөтүү ыкмасында эң маанилүү деп эмнени билдирген? Сабаттуулукка үйрөтүү методдору эмненин негизинде өркүндөтүлөт? Силер бул суроо тапшырмаларды төмөнкү быйтыкчаларда көрсөтүлгөн артыкчылыктары жана кемчиликтерин белгилөө менен суроолорго жооп берип, WhatsApp аркылуу жөнөтүп жибересиңер. Ал эми биздин кийинки карай турган маселебиз бул сабаттуулукка үйрөтүүдө тыбыштык аналитика синтетикалык методдор боюнча сөз кылабыз. Жогоруда биз тарыхый методдоруна токтолдук. Ал эми анализ синтез методу бүгүнкү мектептерде алифбе окуу китебин түзүүдө, сабаттуулукка үйрөтүүдө кеңири колдонулуп келет. Анализ методу боюнча кептен сүйлөмдөрдү бөлүп алабыз. Башкача айтканда, сүрөт боюнча балдар аңгеме түзүшөт дагы. Ошол түзгөн аңгемесинде канча сүйлөм бар? Аны бөлүп көрсөтөт. Ошол сүйлөмдөрдү сөзгө бөлөт. Өздөрү түзгөн аңгемесиндеги ар бир сүйлөмдү өзүнчө алып алып, канча сөздөн турганын белгилейт. Андан кийин талдоо үчүн сөздү сүйлөмдөрдөн, сүрөттөн, табышмактан же башкалардан тандап алат. Ошол сөздөрдү муундарга ажыратат, алардын санын аныктайт. Мисалы, мектепте деген сөздү ала турган болсок, анда мектепте деп муунга ажыратып 3 муундан турарын аныктайт. Андан кийин сөздөгү муундан жаңы үйрөнө турган тыбышты бөлүп алып, мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн белгилейт. Тактап айтканда, үндүү же үнсүз экенин, үндүү болсо ичке жумшак экенин, үнсүз болсо каткалаң же жумшак экенин аныктайт. Андан ары сөздүн тыбыштык түзүлүшүндө берилген тыбыштын ордун аныктайт. Акырында тандалган тыбышты тамга менен белгилейт. Кийинки метод синтез деп аталат. Биз анализинде талдадык, эми синтезинде кайра жыйнайбыз. Жогоруда биз анализдөөнүн ыкмаларын айттык. Ал эми синтездөөнүн ыкмалары боюнча кесме тамгалардан сөздөрдү жана муундарды жасашат. Муун таблицасы боюнча сөздөн сөз жасап окушат. Андан соң сүйлөмдөрдү жана байланыштуу тексттерди окуйт. Эми булардын айтылгандарга токтолуп өтөт. Бул кесме тамгалар. Мисалы, биз айылдабыз деген сүйлөмдү түзүш үчүн балдар үйрөнгөн тамгаларын алат дагы. Ошол боюнча, мисалы, би деген муут турат. Буну алып барат дагы, зыны кошуп биз. Андан кийин ар бирин ушу кесилген тамгалар боюнча курап, өздөрү сүйлөм түзүп чыгышат. Кесме тамгалар менен иштөө дагы сабаттуулукка үйрөтүүдө чоң натыйжаларды, жакшы натыйжаларды берет. Кийин айттык, кийинкиси бул муун таблицасы деп. Муун таблицасы аркылуу балдар сөздөрдү таап, сөздөрдү кураштырат. Мисалы, бул жерден бака деген сөздү ала турган болсок, бул жерде 2 муундан түзүлөт дагы. Биринчи мууну ба, экинчи мууну ка. Экөөнү тегеректеп алат дагы, бири-бири менен бириктирет. Ошондой эле жаша дегенди ала турган болсок, бул жерден таап алып өзү 2 муундан турарын жа-ша дейт дагы. Ал экөөнү сызыкча аркылуу бириктирип көрсөтсө болот. Же болсо дагы башка жолдор аркылуу көрсөтө алат. Эми кийинки маселебиз ушул айтылган аналитика синтетикалык методдун негизинде түзүлгөн алифбе окуу китеби туурасында болмок. Билимдүүлүгү бийик орун дейт. Эгерде сабаты ачылып билимдүү болсо, анда чоң бийиктиктерди жеңе алат. Алифбе
китеби сабаттуулукка үйрөтүүдөгү окуу китептеринен болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө Белла Кубаталиеванын жана башкалар аркылуу түзүлгөн китепти окуп келишет. Мындан сырткары Сулайман Рыспаев агайыбыздын дагы Алипе окуу китеби бар. Ошолордун негизинде сабаттуулукка үйрөтүү ишке ашат. Бул окуу китеби аркылуу сабаттуулукка үйрөтүү 3 этап менен жүргүзүлөт. Алипеге чейинки мезгил, алипе мезгили жана алипеден кийинки мезгил болуп. Алфавит менен таанышуу, тамгалардын аталышын таануу жана алардын графикалык сүрөтүн үйрөнүүдөн турат. Бул процесс тыбыштык кабыл алууга үйрөтүү сыяктуу эле окууга 3 баскычтуу үйрөтүүнүн бөлүгү болуп эсептелет. Алипеге чейинки мезгил окуганды үйрөтүүнүн даярдык баскычы. Бул процессте окуучулар деп деген эмне, тил деген эмне, сөз деген эмне, муун, тыбыш, тамга, басым тууралуу билимге ээ болушат. Бул схема муунду, сөздү жана сүйлөмдү жөнөкөй структуралаштырууга жардам берет. Анын алдында тыбыштык кабыл алуу, тыбыштарды айырмалоо билгичтиги боюнча өнүгүүлөр болот. Окуучуларды тыбыштык кабыл алууга үйрөтүү боюнча башталгыч баскычта тыбыштар, андан кийин аларды белгилеген тамгалар окутулат. Алипеге чейинки мезгил адатта 3-4 жумада окуу жана жазуу сабактарын катарлаш жүргүзөт. Биринчи окуу сабагында окуучулар тыбыштар менен таанышат, сөздөрдөн бөлүп карашат, андан соң аны басма тамга менен айкалыштырат жана окушат. Кийинки сабакта ушул эле тамганын жазуу варианты менен таанышып чыгышат. Ар бир тил кептеги тыбыштардын белгилүү тизмегин пайдаланат. Бала ар башка тыбыштарды айырмалап үйрөнгөндөн баштап сүйлөй баштайт. Бул тилдин түзүлүшүн жана тыбыштык курамын таанып билүүгө түрткү болот. Тилдин түзүлүшүн, тыбыштык курамын билүү окууга үйрөтүүнүн биринчи баскычында маанилүү роль ойнойт. Тыбыштык кабыл алуу, тыбыштык курамды айырмалап билүү жөндөмү болуп эсептелет. Тыбыштык кабыл алуу тыбыштарды так айтуунун, сөздү туура муундук түзүлүшүн өздөштүрүүнүн кепилдиги болуп эсептелет. Муну ишке ашырууда атайын көнүгүүлөр колдонулат. Мисал алсак, мугалим суроолорду берет. Айталы сөздө канча муун бар дейт. Тыбыштык талдоонун ырааты боюнча сөздү айтуу жана өзүн өзү угуу эсептелинет. Ал эми басым кайсы муунга коюлат дегенде, үн менен басымдуу тыбышты бөлүү, аны сөздөгү ордун аныктоо. Сөздө канча тыбыш бар дегенде, сөздөгү үндүү жана үнсүз тыбыштардын санын аныктайт. Сөз кайсы тыбыштан башталат? Сөздүн башында кайсы үнсүз тыбыш турат? Сөздүн ортосунда кайсы үндүү тыбыш бар деген суроолорго тыбыштардын мүнөздөмөсүн аныктоо, үндүү, үнсүз, эгерде үндүү болсо ичке жоон, ал эми үнсүз болсо жумшак, каткалаң экендигин аныктайт. Тыбыштык кабыл алуу көндүмдөрүнүн өркүндөтүү боюнча дагы атайын көнүгүүлөр иштетилет. Мында тыбыштык кабыл алуу өркүндөтүү боюнча көнүгүүлөрү тыбыштарды бөлүп көрсөтүү дейт. Анда окуучулардын иш аракети сөздөгү белгилүү тыбыштарды табуу. Мисалы, кооз деген сөзүндө биринчи тыбышты атагыла дегенде, окуучулар биринчи тыбышы к деп белгилеп айтышат. Ал эми тыбыштарды аныктоодо бир нече сөздөрдө бирдей тыбыштарды табышат. Мисалы, кооз, кашык, каймак, канат сөздөрүндөгү окшош тыбыштарды тапкыла дегенде, окуучулар ушул өздөштүргөн к тыбышын айтышат. Эми тыбыштарды категорияларга бөлүү боюнча. Мында окуучулар акустикалык өзгөчөлүгү боюнча айырмаланган сөздөрдү табат. Мисалы, төмөнкү сөздөрдүн катарынан ашыкча сөздү тапкыла. Отургуч, отун, оймок, балык деп. Окуучулар балык бул сөз б тыбышынан башталат, ал эми калгандары о тыбышынан башталат деп айтышат.
Тыбыштарды бириктирүү боюнча мугалим тыбыштарды укула жана сөз кура кылады. К, Ö, Z деп айтканда, бул мугалимдин айткан тыбыштарын угуп, алар көз деген сөз курашат. Тыбыштарды билүү боюнча мугалим бала сөзүндө канча тыбыш бар дегенде, сөздөн ар бир тыбышын бөлүп көрсөтүү менен окуучу ар бир тыбышты так айтат. 4 тыбыш бар дейт да, Б, А, Л, А деп белгилеп кетишет. Ал эми тыбыштарды алып салуу көнүгүүсү боюнча мугалим эгерде жай деген сөзүнөн Ж тыбышын алып салса, эмне деген сөз пайда болот деп сураганда, окуучулар Ай сөзү пайда болоорун белгилеп өтүшөт. Андан кийин тыбыштарды кошуу көнүгүүлөрүндө мугалим улут сөзүнө Б тыбышын кошсок, кандай сөз пайда болот деп сураганда, тыбыштарды кошуу менен окуучулар жаңы сөздү түзүп, булут деген сөз пайда болоорун айтат. Ал эми тыбыштарды алмаштыруу боюнча мугалим каш сөзүндөгү А тыбышынын ордуна У тыбышын алмаштырса, кандай болот деп сураганда, бир тыбышты башка тыбыш менен алмаштыруу да жаңы сөз куралат деп жооп берет да, куш деген сөз пайда болгонун, же болбосо түзүлгөнүн айтышат окуучулар. Ушул эле мезгилде тыбышты кабыл алууну кантип өнүктүрүү керек деген суроо пайда болот. Мында ар кандай рифмалаштырылган тексттер, карточкалар менен иштөөлөрдү жүргүзсө болот. Мындан сырткары кабыл алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча атайындагы көнүгүүлөр бар. Мисалы тыбыштарды тууроо деп. Мында мугалим окуучуларга мисалы ары кантип ызылдайт дегенде аны туурап з деп ызылдарын туурап беришет. Же болбосо поезд кантип гүрүлдөйт дегенде поезддин гүрүлдөгөнүн туурап беришет. Ушунун эле экинчи вариантында мугалим тыбыш менен көрсөтө ала турган бир нерсенин, мисалы айталык машина, ары, арстандын сүрөтүн көрсөтөт. Анан окуучулар болсо арстан ырылдайт деп ырылдап атканын, уйду мөөрөйт деп мөөрөп атканын айтышат. Окуучулар сүрөттө көрсөтүлгөн жаныбарлар же буюмдар чыгарган үндөрдү айтышат. Ушул мезгилде мындан сырткары ар кандай оюндарды ойноттурсак болот. Сөздөрдөн муундарды түздүрсөк болот. Же болбосо сөздө кайсы тыбыш жоголду сыяктуу көнүгүүлөрдү аткарсак, натыйжаларды гана берет. Экинчи мезгили бул алифбе мезгили деп аталат. Негизги баскыч болуп эсептелет. Ушул баскычта окуучулар алфавиттин бардык тамгаларын, тыбыштын жана тамганын туура мамилелештиген, тамганын жана анын графикалык сүрөтүн айкалышын үйрөнүшөт. Ошондой эле муундарды окуудан толук сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү окууга өтүшөт. Алифбе мезгилинде текстти окуй алуу процесси дагы андан ары уланат. Мында чечмелеп окуй алуу, бул жазылган тексттин ошол эле учурда графикалык символдорун, тамгаларды, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү, тексттерди ооз-эки кепте колдонулушун түшүнө башташат. Окуучулар тамгаларды окуй алууну өздөштүргөндөн кийин алар муундардын таблицасы же болбосо тилкелер боюнча муундарды окууга үйрөнүшөт. Адегенде кыска, окшош, андан соң татаалыраак, эки жана андан көп муундан турган сөздөрдү, сүйлөмдөрдү жана чоң эмес тексттерди окушат. Тамгаларды, муундарды жазууга жана эстеп калууга же болбосо үлгү боюнча кээ бир сөздөрдү жазууга үйрөнүшөт. Алифбеден кийинки мезгилде окууну өркүндөтүүнүн жана аны автоматизмге жеткирүүдөн турат. Ушул баскычта окуучулар бардык тыбыштарды эркин, тез жана туура айтышып, бардык тамгаларды билиши зарыл. Муундарды таанып жана алардын арасынан басым менен айтылган муундарды бөлүп көрсөтүшү керек. Негизги орфоэпиялык нормаларды сактоо менен муундап окушуп, жөнөкөй учурларда логикалык басымды жана тынымды жасоо менен
жөнөкөй интонацияны сакташып, сөздөрдү түшүнүп, аларды угуу жана көрүү менен кабыл алышып, окуганды түшүнүшү керек. Эми бул айтылгандар боюнча биз дагы толуктай кетелик. Мында алгач тыбыштарды угам, андан кийин тыбыштарды жана тамгаларды айкалыштырам. Мында тамгаларды көрөбүз, жазабыз жана окуйбуз. Ал эми мында айтып өттүк, тыбыштарды угабыз деп. Тамга менен жазылган тыбыштарды муундарга бириктире алат. Андан кийин сөздөрдү окуй алышат. Биринчи класстын окуучулары бул маалыматты кайдан алышат? Бул жерде сүрөттө көрсөтүлүп тургандай, маалыматты көрүү аркылуу кабыл алат, угуу аркылуу кабыл алат, сөз аркылуу кабыл алат, анан кыймыл аркылуу кабыл алат дедик. Мында басат, турат, китеп окуйт. Ушу сабаттуулукка үйрөтүүдө окуучулардын сөз байлыктарын өстүрө алабызбы? Албетте өстүрө алабыз. Аны кайсы булактардан алабыз, же болбосо кандай толуктайбыз деп. Албетте бул жерде сөзсүз тыбыш тамганы үйрөнгөндөн кийин кыска тексттерди ушу китептерден, кызыктуу китептерден алып окуй алабыз, жомоктордон. Ошондой эле үй бүлөдө жана тең туштары менен баарлашуу, пикир алышуу аркылуу сөз байлыгын кеңейте алат. Үй бүлөдө мында чоң ата, чоң энелери деле ушу жомокторду айтып берип, сөз байлыгын өстүрө алат. Андан кийин ар кандай кызыктуу мультфильмдерди, телекөрсөтүүлөрдү көрүү аркылуу, ал эми мектепте болсо ушу мугалимдин сүйлөө кеби дагы бул сөз байлыгын өстүрүү үчүн негиз болуп бере алат. Бул жерде да мектепке келгенден кийин окуучулар сөзсүз түрдө өзүнүн тең туштары менен сүйлөшөт. Ошол окуу китептериндеги материалдардын мазмунун айтып берүү аркылуу дагы кеп байлыктарын өстүрүшөт. Ошондой эле мугалимдин кеби дагы бул сөз байлыгын өстүрүүгө негиз болот деп айттык. Эми мындан сырткары ар кандай интернет булактарынан болобу, ошо кызыктуу кинолор, же болбосо жана өнүктүрүүчү мультфильмдер бар. Ошолор аркылуу дагы булар балдар сөз байлыктарын өстүрө. Сабаттуулук мезгилинде окуучулардын ой жүгүртүүсүн өркүндөтүп, алардын эне тилине болгон сүйүүсүн, кыргыз тилин билүүгө болгон кызыгуусун ойготуу, алардын тилди үйрөнүүгө, сүйлөө ишмердүүлүгүнө байкоо, тыбыштарды талдай билүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу керек. Бул маселелерди чечүүдө тилдик материалын талдоонун ар кандай түрлөрү чоң мааниге ээ. Алар мазмуну, көлөмү жана ишке ашыруунун ыкмасы боюнча айырмаланат. Окуу китептери жана окутуу технологиясы окуу процессин психологиялык жактан ыңгайлуу кылып, баланын өзүн толук түшүнүүсүнө жардам бериши керек. Эми жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап, биз бүгүнкү сабакта сабаттуулукка үйрөтүүнүн системасы маселесин карап өттүк кыскача. Мында биз сабаттуулукка үйрөтүүнүн тарыхый методдору, бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан анализ, синтез методдору, алардын ыкмаларына токтолуп өттүк. Ал эми силерге үйгө тапшырма, сабаттуулукка үйрөтүүнүн илимий негиздерин дагы кененирээк карайсыңар. 6-7 жаштагы балдардын сабаттуулукка үйрөтүү боюнча сүйлөөгө даярдыгын кантип текшеребиз? Бул боюнча иштейсиңер. Алифбеге чейинки мезгилдеги сабактын мазмуну кандай? Буга да токтолосуңар. Жаңы тыбышты үйрөтүү методикасы кандай? Тамга менен кантип тааныштырабыз? Баштапкы окуу көндүмүн калыптандыруу деген эмне? Муундук тыбыштык талдоо деген эмне? Ошондой эле йоттошкон тамгаларды үйрөтүүнүн ырааттуулугун кандай чечебиз? Бул тапшырмаларды, суроолорду аткарып, WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Муну менен эле катар жогору жакта дагы белгилеп өткөнбүз, тарыхый методдордун
алгылыктуу жактары жана кемчиликтери боюнча атайын карточканы толтурасыңар. Көрсөтүлгөн карточканы аны дагы WhatsApp аркылуу жөнөтүп ийесиңер. Анда көрүшкөнчө саламатта болгула.